Окутуп көптү үйрөткөн, ойлонтуп көркөм сүйлөткөн, адептүү бол деп ардайм, айткан кетпей жүрөктөн, аябай акыл кеңешиң, айдаткан билим кемесиң. Көчөдө бактай жүрсак да, көрөбүз сүйкүм элесиң, мугалим эжем ал менин. Биз бүгүн апам менен кумурска менен ийнелик жомокту аткарып беребиз. Келгиле, бирге окуйбуз. Кумурска менен ийнелик. Жаныбарлардын эмгекчили жана күчтүүсү кумурска болот. Анткени ал жайды жайлата, кыштын камын көрүп, эмгек кылат. Таң калыштуусу өзүнөн 2 эсе чоң нерселерди да көтөрүп кете алат. Бир күнү кумурска адаттагыдай эле жүк көтөрүп келатса, алдынан ийнелик чыгат. Ал кумурскага кайрылып: Кумурска, эмнеге жаныңды кыйнап иштейсиң? Андан көрөк мага окшоп эс албайсыңбы? Жок, мен кыштын камын ойлоп эгин жыйнашым керек. Антпесем кышта эмне жеп чыгам? А сен эмне? Кышка даярдык көрбөйсүңбү? Мен кышында ийимге кирип кетем да, жазга чейин уктайм. Мага тамактын кереги жок. Анда мага жолтоо болбо. Кыш келгенде көрөбүз. Кумурска, иймеңдеп ышкылбай, мен менен ойнобойсуңбу? Мен зеригип жаттым эле. Мейли, мен өзүмө башка дос таап алам. Кумурска ийнеликтин сөзүнө кулак салбай, ал жерден кетип калат. Убакыт тез эле өтүп, кыш келет. Айлананы кар басып, суук түшөт. Кумурска жылуу үйүндө жайында жыйнаган тамагын жеп жатса, эшиги тыкылдайт. Ачса, баягы ийнелик үшүп келиптир. Эшикти ачаары менен ийнелик жалдырап: Кумурска, үйүң жылуу экен, бир аз жылынып алайынчы, эшик катуу суук экен. Кумурска макул болуп үйүнө киргизет. Үйгө кирип бир аз жылынгандан кийин: Кумурска, кичине тамак берчи, курсагым аябай ачты. Билесиңби, баягыда мен сага кышка даярдан десем, уктап эле жазга чыгам. Мен кышта тамак жебейм, дебедиң беле? Деди. Ийнелик аябай уялып: Мен эми жай келсе, сага окшоп катуу иштейм. Кумурска бул сөзгө ишенип, ийнеликти кыш ката багып чыгат. Күн жылып, жай келет. Анда кумурска: мына, биз күткөн жай да келди. Эми иштеп, өзүңө тамак камда. Жалкоо ийнелик бул сөздү угуп да койбойт. Жайды жайлай ырдап, бийлеп жүрө берет. Ошентип, кайра эле кыш келгенде үшүп кумурскага келет. Эмне? Дагы менин жыйнаган тамагымды жегене келдиңби? Мага сендей жалкоонун кереги жок. Ошентип жалкоолуктун айынан кайда бараарын билбей, кышында тоңуп калат.
Ал эми эмгекчил кумурска кыштан аман чыгып көп жыл өмүр сүргөн экен. Мына достор, жалкоолук деген бул эң жаман сапат. Ошондуктан эмгекчил болгонго үйрөнөлү.